Бир Кудайга ишенген адамдын Кудай жок деп ага ишенбеген уулу болгон экен. Атасы ал үчүн абдан тынчсызданчу. Бирок жигитке Кудайга болгон ишенимди сиңире алган жок. Өлүм жакындап калганын сезип, атасы кошуна шаарда жашаган уулуна телефон чалып, мындай дейт. Уулум, менин бир өтүнүчүмдү аткарышыңды суранам. Аткарам. Ата, кандай өтүнүч экен? Мен өлгөндөн кийин сен бул мен жаткан бөлмөгө 15 мүнөткө 40 күн келесиң. Анан эмне кылышым керек? Эч нерсе кылуунун кереги жок. Жөн эле отур, бирок күн сайын. Жок эле дегенде 15 мүнөт. Убакыт өтүп, атасы бул дүйнө менен кош айтышты. Уулу атасын көмүп, өтүнүчүн так аткарды. Ал атасынын бөлмөсүнө күн сайын келип, жөн эле тынчтыкта 15 мүнөт отурчу. Ошентип 40 күн өттү. Андан кийин жигит ишенгендер чогулган жерге келип, Кудайга терең ишенген адам болуп калды. Атасынын керези канчалык акылман экенин көп жылдардан кийин гана түшүндү. Атасы жаштардын жашоо ыргагы өтө эле тез экенин, күнүмдүк убаракерчиликте түйлүк жөнүндө, жашоонун мааниси, алардын жан дүйнөсү, өлбөстүк, Кудай жөнүндө ойлонууга убактысы жок экенин түшүндү. Бирок муну чечүүнүн бир гана жолу бар. Бир саамга токтоп, унчукпай калуу керек. Ошондо эгедер жүрөктүн эшигин тыкылдатат.